көрүүчүлөрүн куткарууну каалаган эне бул дүйнө менен кош айтышты. Новопокровкадагы өрт 4 адамдын өмүрүн жалмады. Ошто жактоочунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразычылык акциясына чыкты. Алар бейбаштык беренесинин адам өлтүрүү беренесине которулганы каршылык билдирүүдө. Көкөтөйдөн ашы көп чырдын башы. Экинчи борбордо салыктан качкан ишкер Жалил Атамбаев той берди. Тойдун шаанисин арттырган шаар башчысы Талайбек Сарбашевдин катышуусу коомчулуктун колдоосу менен кошо нааразычылыгын арттырды. Бүгүн 14 декабрга карата Америка валютасынын сатып алуудагы наркы 82 сом 50 тыйын, сатуудагы баасы 82 сом 91 тыйынга эсептелген. Нур телеканалда Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзамат Аланов. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бизде ошондой эле учурда Facebook баракчабызда түз көрсөңүздөр болот. Дареги экранда. Ысык Ата районундагы Новопокровка айылынын түштүк жагында жайгашкан сарайдан өрт чыгып, 25 жаштагы келин жана 3 кичинекей бала көз жумган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Каза болгон келиндин 25 жашта, ал эми кичинекейлер 3-4 жашар 2 эркек бала, 6 жаштагы кыз экендиги айтылды. Өрт өчүрүүгө Ысык Ата районунан 2 жана Аламөдөн базарынын өрт өчүрүүчү кошунунан 1 бригада барган. Адам өмүрүн алган тилсиз жоо 15-14 чектөөгө алынып, саат 20:47-де толук өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себеби такталып жаткандыгын билдирди. Баткен облусунун Лейлек райондук чегара кызматкерлери Тажикстандын аймагына мыйзамсыз түрдө күйүүчү майлоочу май ташууга аракет кылган фактын аныктады. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Тажикстандын жараны Mercedes-Benz Sprinter унаасы менен Кыргызстандан Тажикстанга 3 тонна дизель отунун алып кирүүгө аракет кылган. Товардын тийиштүү документтери болгон эмес, кармалган айдоочу жана товар тийиштүү органдарга чара көрүү үчүн өткөрүлүп берилди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров 2021 жылдын 2 февралына чейин камакка алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча, мамлекеттик органдардын биринин жетекчисинин өзгөчө ири өлчөмдө акча каражаты келип түшкөн факт аныкталган. Сотко чейинки өндүрүштөн алкагында быйыл октябрь айында өткөн парламенттик шайлоо алдында Финпол мурдагы жетекчиси саясий партияны каржылоо керек деген шылтоо менен мамлекеттик орган жетекчилеринин бирин ири суммадагы акча которууга мажбурлаган. 10 декабрда жазык процесстик кодекстерин 98 беренесинин негизинде кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ош облустук прокуратуранын астында нааразычылык акциясы өттү. Мында Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган Рахматилла Осмоновдун жакындары ага карата айыптоонун өзгөртүлүүсүнө каршы пикирин билдирип чыгышкан. Маалыматка караганда айыпталуучуга бейбаштык беренеси, киши өлтүрүү беренеси которулуп жаткандыгы айтылууда. Бул боюнча прокуратура кызматкерлери мыйзамдын негизинде иш жүргүзүлүп жатканын маалымдашкан. Окуя боюнча кененирээк кийинки материалда. Облустук прокуратуранын алдына чогулган жарандар нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар шектүү катары кармалган Рахматилла Осмоновдун үстүнөн козголуп жаткан сотко чейинки өндүрүш ишин аша чапкандык катары сыпатташууда. Мындагылар себеп катары алгач бейбаштык менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилгенин билдиришти. Бирок маркумдун агасы судья Кенжебаевдин тергөөгө кийлигишүүсү алдында шектүүгө бейбаштык эмес, киши өлтүрүү жөнүндө берене менен кылмыш ишин ачуу аракети жүрүп жатканы айтылууда. Катышкан анык ак чечип берсе эле болду бизге. А буларды азыр бурмалап, чыккан эксперттердин кайра дагы бузуп, башка мынандай болгон, андай болгонго өтүп кетип атат. Сизден качып суга түшүп кеттир да деп биз жөнүндө жүргөнбүз. Кийин бир неделя өтүп 17 июнь күнү бизди милиция алып кетти. Анан эмне болду? Урун туттуңарбы? Бизге көргөзгүлөчү, кандай ур экен десек, ал ур эмес экен, ал адвокат экен, суга түшүп өлүп калыптыр деди. Расследование бүткөндөн кийин күйөөм алып киргенде хулиганство деп статья коюшкан. Эми хулиганствону убийствого айландырып атышат. Убийство койгону бул жерде далил жок, факт жок. Алардын айтымында ушул жылдын 17 июнь күнү Ош шаарынын Юго-Восток кичи районунун аймагында каналдан Ош шаарынын тургуну адвокат Токтогул Кенжебаевдин жансыз денеси табылган. Ага шектүү катары Ош электрондун аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Рахматилла Осмонов кармалган. Бирок шектүүнүн жакындары маркум Кенжебаевди атайын өлтүрүүгө
аракет жасабаганын айтып, ал үчүн бардык тастыктамалар бар экенин билдиришүүдө. Окуянын болгонун чоо жайын бүт биринчи тергеген тергөөчүлөр дагы, милицияда, ички иштер министрлиги да бүт баары билди. Мага өзүм айтып атышат, кандай убийство өткөзүшөт буну деп. Бул жерде убийство жок. Ошо мен айтарым ушу кылган кылмышына жараша жазасын алсын. Антип ака, ука, дос, ген прокурор менен тага жыйын экен, группалашкенде угуп атабыз. Тергөөчүлөр айтат, жогору жактан бизге ген прокуратурадан приказ келип атат деп айтып атышат. Андай кылбаңыздар, акыйкат чечим чыгарып бериңиздер ушуну. Бул багытта Ош шаардык прокуратура кызматкерлерине да кайрылып көрдүк. Алардын айтымында учурда бул иш боюнча мыйзамдын негизинде тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдиришет. Ал эми 6 айдан бери териштирүү ишинин аягына чыкпаганын учурдагы пандемия менен байланыштырышууда. СИЗО 25-те болгону байланыштуу СИЗО чыгарбай койгон. Пандемия байланыштуу деп. Азыркы учурда кылмыш иш хулиганство боюнча катталган. Пока хулиганство бойдон турат. Бул жерде жана тааныш билиш туугандары бар да сиздерге агасы аралашып атат деген сыяктанан жогору жактан сиздерге бир тапшырма болуп атабы? Жок, андай курук доомат, эч кандай тааныш билиш эч ким эчке чыккан жок. Мыйзам чегинде тергөө амалдар жүрүп атат. Такталган маалыматтарга караганда маркум Токтогул Кенжебаев мына ушул Акбуура, дал ушул жерде Акбуура суусуна өзүнүн боюн таштаганы айтылууда. Ал эми соттук медициналык экспертизанын негизинде маркум ошол учурда спирттик ичимдигин ичкени дагы айтылган. Бул боюнча Осмоновдун адвокаты менен да байланышып көрдүк. Анын айтымында бейбаштык беренеси менен катталган иш процессин киши өлтүрүү оор кылмышына өткөрүүгө эч кандай негиз жок экенин билдирди. Ал эми тергөө амалын жүргүзүп жаткан тиешелүү кызматкерге маркумдун жакындары тарабынан буйрук иштери жүрүп жатканын да кошумчалады. Тергөөчү дагы бизге анын туугандарына эмне себептен өзгөртүп жатасың оор беренеге дегенде, ал ошол маркум адвокаттын бир тууган агасы Кара Суу райондук сотунун судьясы Нурлан Кенчебаев тарабынан бизге басым болуп жатат. Ошондуктан биз өзгөртүүгө мажбурбуз деген жөнү карманып келе жатат. Ошол себептен өткөн жумада мен ошол тергөөчүгө ишеним көрсөтпөө, аны иштен четтетүү боюнча арыз менен кайрылгам. Шектүү өзүнүн жазасын алууга даяр экенин анын жакындары билдиришет. Ал үчүн мыйзамдын негизинде иш жүргүзүүнү талап кылып келишет. Ал эми маркум Токтогул Кенжебаевдин жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эгерде алардын да айтар чындыгы болсо, чагылдырып берүүгө даяр экенибизди айта кетели. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Нурньюс. Ош облустук прокуратурасында улук прокурор Союзбек Сарыковго байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин изин суутпай издөө жана тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Илич Исманбетов билдирген. Сарыков Ош шаардык сотундагы отурумга мас абалында катышып, андан соң судьянын бөлмөсүндөгү терезенин тосмосун бузуп качып кеткени тууралуу видео 12 декабрда интернетке тараган. Илич Исманбетов кесиптешине байланышкан бул окуяны жарым-жартылай тастыктап, ал коопсуздугуна байланыштуу терезеден чыгып кеткен болушу мүмкүндүгүн айтты. Терезеден чыгып кеткени боюнча иликтөө жүрүп жатат, анын жыйынтыгы менен так маалымат берилет. Менин укканыма караганда отурумда эл көп болгондуктан коопсуздугуна байланыштуу ушундай кадамга барган. Интернеттеги ачык булактар аркылуу Союзбек Сарыков аттуу киши Каракулжа өзгөн райондук прокуратурасында иштеп кеткендиги жөнүндө маалымат табууга болот. Кесиптештери ал көп убакыттан бери облустук прокуратурада иштеп келатканын билдиришти. Эскерте кетсек, мас абалда сотко катышкандан кийин терезенин тосмосун сындырып качып кетти делген прокурор жаатындагы тасмаларды жүктөгөн Венера Касымова аттуу Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасына жүктөгөн. Кыргызстанда коронавирус илдети менен 5038 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинен 91 адамдын абалы өтө оор экенин республикалык штаб кабарлады. 553 адам оор абалда, 1422 бейтап орто оорундукта, 21 адам канааттандырарлык абалда. Бейтаптардын 2087-си ооруканаларда, калганы үй шартында дарыланууда. Пандемия башталгандан бери 77674 адам коронавирус жуктуруп алды. Анын 1312-си каза таап, 70450 адам айыкты. Көкөтөйдүн ашы көп жердин башы. Өлкөдө COVID-19 илдетинин жайлуусу коомго коркунуч туудуруп турган чакта аткаминелер 1000 адам чогулган мааракеге катышып жүрөт.
Санитардык талаптарды сактоого чакырган Ош шаарынын башчысынын өзү тойдо жүргөнү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Айрымдар алда жаран кечки убактысын каалагандай өткөрүүгө акысы бар деп коргоо алса, башкалар мэрди мамлекеттик жетекчи катары кырдаалды эске алып барбай койсо да болмок деп жатышат. Токтомду өздөрү кабыл алып, бирок анда көрсөтүлгөн талаптарга карата тоготпостук, тоң моюндук катары сыпатталууда. Эгерде ошол тойканада, ресторанда той өткөрүү мезгилинде ал деген максимальный 50%-дан ашпаш керек, биринчи эрежеси. Экинчи эрежеси ал жерде той өткөрүүнүн убактысы 3 сааттан ашпаш керек депчи. Ал 5-те баштаса 8-де, 6-да баштаса 9-да бүтүш керек депчи. Ал эми кудайларда андан да азыраак болуш керек. Себеби адам бир жерде отуруп, канчалык көп отуруп, баарлашып бир оорусу боло турган болсо, жугуп калуу коркунучтары азыр деле бар. Андан сырткары ошол эле мурдагы көргөзүлүп аткан аралыкты сактоо. Эми 1,5 метр, 2 метрден алыс отур десе, действительно ал жерде ресторанда 1-2 столдо отуруп калыш керек. Бирок ошондой болсо дагы ал жерде сөзсүз түрдө аралык сакташ керек. Эч болбогондо ошол жерде отургузулуп коюлган отургучтарды через кылып, койдуруп, алысыраак кылып сактанышыбыз керек. Менин колумда Ош шаардык мэриясынын чыгарган токтому турат. Анда ушул социалдык экономикалык объектилердин ишин жандандыруу, ошол эле кинотеатрлар, ресторандардын ичине кирген чыккан адамдардын санын чектөө жана ошондой эле санитардык талаптардын сакталуу боюнча токтом кабыл алынган. Бүгүнкү күндө токтомдо көрсөтүлгөн талаптарды шаардык бийлик өкүлдөрү аткарып жатабы, талдап көрөбүз. Мына ушинтип оорунун жайылуусу токтобой жаткан учурда 1000ге жакын адамга дүңгүрөтүп той берген белгилүү ишкер Жалил Атамбаев. Тагыраагы салыктан качкан ишкер деп атыккан Атамбаев УКМКда иштеген уулун үйлөгөн. Анын бул тою көпчүлүктүн сынына кабылды. Анткени аталган тойго 1000 конок катышкан деген маалыматтар айтылууда. Анан калса ал үлпөт кечеде жооптуу атка минерлер, экс-министрлер, эл өкүлдөрүн көрүүгө болот эле. Эң оболу Ош шаарынын башчысы Талайбек Сарыбашевдин катышуусу коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Экинчи жагынан нааразычылыктарга жем таштады. Эми кече ишкер Жалил Атамбаевдин тою боюнча соц тармактарда чын эле нааразы пикирлер айтылды. Аны биз түшүнүү менен эле кабыл алып, чын айтканда биз тараптан дагы мындай ыңгайсыздык болду. Бул боюнча мен Талайбек Насырбекович менен да сүйлөштүм. Өзү дагы мындайча айтканда ыңгайсыз абалда калды да. Анан той боюнча айта турган болсок, ал жерде ошол 1000ге жакын киши деп айтылып атат эми соцсеттерде. Канча киши барын, кандай болгонун деле билбейт, бирок ошол жөн эле адамдык катары эле барып койдум эле, башка жетекчилер да келди, депутаттар келди, барды. Жарым саатча турган, кайрадан чыгып келе берген да. Эми биз ал ыңгайсыздыкты сезип атабыз, айтып атамбы? Анан эми моралдык жагына келгенде биринчиден адамгерчилик катары эле барды ал жерге. Расмий өкүл катары деле барган жок. Дем алыш күнү өзүнүн мындай бош убактысында барды да тойго. Мерден тышкары эле ал жерде көрдүңөр, кимдер гана жүргөн жок да. Эми ал биздин шаарда өтүп атат да, мисалга. Мантоп. Ооба. Өзү моралдык укугу бар беле, жок беле бар? Бага койсоңор моралдык укук жок деп эле айтам. Бирок ол кишинин эми өзүнүн мамилеси, өзүнүн бир тааныштыгы бар окшойт, ошого барыптыр. Эгер мен жеке сага окшоп же журналист же жеке шаар жараны катары мен деле аны туура көргөн жок. Ачыгын айтайын. Бирок ал киши сиз ушун мындай моралдык жагына да сиз жооп бересиз. Моралдык жагына мен жооп бербейм. Аны просто дем алыш күнү барган, ошол күнү өзү барган. Просто мен ал киши менен силер азыр байланыш албай калганыңар үчүн жооп берип атам. Негизи жооп бербейсиз моралдык жагына? Моралдык жагына мен жооп бербейм. Ал каякта эс алат, кандай кылат, ага мен жооп бербейм, ачыгын айтайын. Менин милдетим иш убакта биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин анан негизи чарбалык иштер, башка иштер, саясатын жүргүзгөнгө жооп берем. Анан ким менен жүрөт, кандай болот, ага мен жооп бербейм. Кала башчысынын бул убакка чейин оорунун алдын алуу жана жайылтпоо тууралуу ММКлардан байма-бай билдирүүлөрдү, кайрылууларды жасап келди. Бирок коомчулук ал өзүнүн билдирген пикирлерине карама-каршы аракетке барды деген пикирлерин айтып жатат. Эң негизгиси экинчи борбор калаанын башчысынын моралдык жоопкерчилиги гана деген суроо коюлууда. Эң биринчи ошол шаардын жетекчиси ошондой мыйзам турса, теге 150ден ашкан кишилерди топтоого болбойт деген эми эрежелер бар деп атабыз. Анын барганы туурабы, туура эмеспи? Өзгөчө ошо интернет айдыңында талаш тартышты жаратып атат. Кээде ушундай бир радикалдуу бир талаптарды кое башташты. Мыйзамды өздөрү сактабагандан кийин бийлик башчылары кечикирээк анда.
Ал эми Жалил Атамбаевка карата коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай уулуна шан шөкөттү той өткөргөнүнө байланыштуу териштирүүнү УКМК жүргүзүп жатат. Жалил Атамбаевдин уулу учурда УКМКнын кызматкери экенин эсиңиздерге салабыз. Буга байланыштуу атайын кызмат уулуна карата кызматтык ийгиликтөө баштаганын, анын жыйынтыгында кызматтан бошотууга чейин тиешелүү чаралар көрүүлөрү айтылып, катуу чаралар колдонулат деп жатышат. Айганыш Туратбек кызы, Элдар Өмүрбек уулу, Нур-Ньюс. 10 январга белгиленген президенттик шайлоого карата өнөктүктө 11 000 милиция кызматкери көзөмөлдөө турган болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 14 декабрда өткөн онлайн кеңешмесинде чечим кабыл алынды. Министр Улан Ниязбеков аймактардагы ички иштер бөлүмдөрдүн жетекчилери менен алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө коомдук тартипти сактоо боюнча талкуу уюштурду. Шайлоого карата ачыла турган 2420 добушкананы милиция тыкыр көзөмөлгө алып, ошондой эле добуш берүүчү бюллетендерди добушканаларга алып кетүү иштерин коопсуз уюштурууну камсыздайт. 10 январда Кыргызстанда өлкө президентинин шайлоо болмокчу. Өкмөт тарабынан укук коргоо органдарынын ишкердик субъекттерин текшерүүсүнө тыюу салынды. Маалыматка ылайык, бул тыюу салуу коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу маселелери боюнча бажы кызматы тарабынан жеке жана юридикалык жактардын өтүнүчү менен жазык жана жарандык процесстин алкагында жүргүзүлгөн текшерүүлөргө жайылтылбайт. Чечим ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана ишкердик субъекттердин экономикалык ишмердүүлүгүн колдоо, алардын укуктук жактан корголушун камсыз кылуу, айрым укук коргоо органдарынын ишкердик субъекттердин ишине негизсиз кийлигишүүсүн жоюу, ошондой эле COVID-19 вирусунун жайылышына байланыштуу кабыл алынды. Аталган чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстандын валюта базарында доллар арзандай баштады. 14 декабрда акча алмаштыруучу жайларда Америка валютасынын сатып алуудагы наркы 82 сом 50 тыйын, сатуудагы баасы 82 сом 91 тыйын деп эсептелди. Коммерциялык банктарда да ушундай баа коюлган. Улуттук банктын сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп турат. Башкы банктын долларга карата расмий эсеби акыркы ирет 12 декабрда өзгөртүлгөн. Жыл башынан бери Кыргызстанда доллардын курсу 15-16 сомго көтөрүлүп, дээрлик 85 сомго жетти. Доллардын наркына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлар да кымбаттады. Олку-солку абалда калган улуттук валютанын курсун туруктуу сактап туруш үчүн Улуттук банк ноябрь айында 11 жолу жыл башынан бери 20дан ашык интервенция жасады. 2020 жылы жалпы сатылган сумма 1,5 миллиард долларга жакындады. Жалал Абад шаарында жаңы жылдык балатынын оту жанды. Эркиндик аянтында орнотулган балатынын узундугу 27 метрди түзөт. Быйыл өткөн жылдагы балаты колдонулуп, жасалгалууга гана өзгөртүү киргизилген. Улуттук орнаменттер жана кар бүртүгү менен кооздолуп, жарыктандыруу жагына көңүл бурулду. Учурда шаардын борбордук бөлүгүн негизги көчөлөрүн жасалгалуу иштери жүрүүдө. Жалал Абад шаардык мэриясы каланы көрктөнтүрүп, калкка жагымдуу маанай тартуулоо максатында мекеме ишканалардын арасында сынак жарыялады. Эң мыкты көркөм эстетикалык жасалгалоо сынагынын жыйынтыгы жаңы жылды утурлай чыгарылып, жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Борбордук аянтыбызда жайгашкан балаты жандырылган. Бул жерде ошо шаар тургундары келип, сүрөткө түшүп, ушул кандай десек майрамды өткөзсө болот. Ал эми жаңы жыл күнү эч кандай майрамдык иш-чара каралган эмес, албетте азыркы кырдаалга байланыштуу. Андан сырткары мекеме ишканалардын арасында, менчигинин түрлүнө карабастан мекеме ишканалардын арасында атайын сынак жарыяланган. Ошол жаңы жылдык майрамдык маанай тартуулоо максатында бул жерде ушул сырткы жасалгалоосу, кооздугу, андан сырткары тазалыгына дагы көңүл бурулат. Жакшы жөрөлгө кылып, ёлкаларды жасап коюптур. Балдарыбыздын көңүлдөрү ачык болсун. Келечекте алдыга умтула турган балдардан болсун. Мал жыл экен, ийгиликтерди, токчулукту, молчулуктарды алып кел берсин. Кыргызстандык спортчу Айсыл Утыныбекова Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан дүйнө кубогунда белдешет. 62 кг салмакта Утыныбекова биринчи айланпада 24 жаштагы румыниялык Крисца Тунде менен күрөшөт. Мындан сырткары кыргызстандык балбан кыздар Нурайда Наркулова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы эртең 15 декабрда белдешке чыгышат. Белгилей кетсек, Айсыл Утыныбекова жакында эле кыз келиндер күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбанды аныктоо боюнча UWW уюму уюштурган онлайн жарышка жеңүүчү болгон.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыздар. Даректер экранда көрсөтүлгөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.